на территории Кыргызской республики охраной и воспроизводством занимается 41 лесных хозяйств по республике. Первая задача для лесного хозяйства – это сохранение, воспроизводство лесных ресурсов. В рамках поставленных перед нами задач в 2021 году у нас было посажено, по плану было 450 гектаров произвести посадку, но по плану у нас было 450, мы произвели посадку на около 700 гектаров территории было посажено. Для подготовки на 2022 год нами было запланировано 1130 гектаров, это 2 раза больше, чем предыдущий 2021 год. И для этих целей у нас в питомниках мы вырастили посадочный материал на 6 миллионов, это стандартных посадочных материалов. Из них 2 миллиона мы будем использовать на нужды лесного хозяйства, то есть они будут посажены именно на территории Государственного лесного фонда. И 4 миллиона саженцев у нас мы готовы реализовать, предоставлять местным сообществам, местным местным администрациям для посадки на территориях вне лесного фонда. На сегодняшний день в рамках концепции развития лесного хозяйства до 2040 года нами проделывается определенная работа в 4 направлениях. Это первое – это экологическая составляющая развития лесного хозяйства, это увеличение площадей лесных массивов. Второе – это экологические социальные аспекты. В него входят, как вы сами знаете, близ лесов у нас проживает около 2 миллионов населения, и внутри лесов у нас проживает около 200 тысяч человек, которым мы должны совместно вести работу. И в этом направлении у нас ведется работа именно по предоставлению в аренду этим жителям лесных массивов для оказания им, для решения социальных и экономических проблем и для решения вопросов по увеличению территории площадей лесных массивов. Что касается экономических аспектов, у нас лесная отрасль, она очень привлекательная, эта отрасль, но несмотря на маленькую территорию, у нас развивается на территории лесного фонда туризм, развивается, у нас развивается в настоящее время очень бурно развивается направление туризма. В настоящее время у нас сегодня проводится цифровизация лесной отрасли, и конечной целью нашей работы это полная цифровизация отрасли. Все карты лесного фонда у нас оцифрованы, и в настоящее время идет инвентаризация всех арендаторов и для приведения именно документооборота, отчетности в цифровой формат. Что касается, вы сами знаете, мы всегда даем данные по лесам, это по площадям. И, конечно, цель нашей цифровизации, мы будем считать каждое дерево. Мы к этому должны прийти. И это, мы, наверное, к этому придем. Это наша цель и требования общества.
өзүңүздөр жакшы билесиздер, мынакей балыкчынын тегерегиндеги жердин көбү ошол жерде бүгүнкү күндө баягы өрүк зарга айланып баратат. Ошол жердин баары Токой фондунун жерлери болчу. Мамлекет Токой чарбасы ошол жерлерге жерлерди арендага берип, биринчи Токой чарба өзү баштаган. Ошол жерин ташын терип туруп, ошол жерде биринчи посадканы Токой чарбасы баштаган. Андан кийин ошол элдерге да арендага берип, биз ошол жерге суусун чыгарып бердик. Былтыр дагы ошол 10 километрге жакын суу каналы тартылып, биз суу тартылып келдик. Бүгүнкү күндө 600 гектар жер кунардуулугу төмөн жерден бүгүнкү күндө баягы кунардуулугу жогору жерге айланды десек болот. Бүгүнкү күндө ошол балыкчынын тегерегиндеги жерлер баягы доход алып келген жерге айланды да. Өрүк зарлар уюштурулат. Бардыгы ошол жерде 600 гектар жер бүгүнкү күндө ошол ишке киргизилди. Оборотко мурун баягы эчтеке пайдасы жок жатчу эле. Андан сырткары азыр ошол жаңы былтыр ошол каналдар киргизилди. 4 баягы скважиналар чыгарылды ошол жерлерден. Биз ошол жерлерге элдерге арендага беребиз, суусун чыгарып бердик. Андан элдер өзүлөрү иштетип, анан мамлекетке баягы жерди пайдаланган үчүн арендасын төлөп, андан ары иш кылышат. Жалпысы жана мен айтып өтүп кеттим, ушул Токой фондунун 200 000 гектар жеринде жана 20 000 арендатор бар. Бардыгынан ошо бир 60 миллион сомдун тегерегинде каражат түшөт бүгүнкү күндө. Анан жана сиз айтып өттүңүз, ошол кунардуулугу төмөн жерлерди иштетүү боюнча дагы бизде чоң жакшы токойчулардын жакшы иштери бүгүнкү күндө ошо Баткенде өзүңүздөр билесиздер, эчтеке чыкпаган таштуу жерлерге мындан 4 жыл мурун, 5 жыл мурун 1100 гектар жерди коруп, ошол жерге саксабыл отургузулган. Бүгүнкү күндө ошол жердилер баягы Бадал Токойуна айланып келатат. Арасында биз ал жерде баягы кунардуулугу төмөн жайыттар деп саналчу. Бүгүнкү күндө ошол жерде баягы чөп өсүп, баягы биотүрдүүлүк пайда болуп, бүгүнкү күндө ошо кунардуулугу жогорулап атат. Ал жана ошол деградация болгон жерлерде дагы ошондой калып келебиз деген биринчи практикаларыбыз. Анан бүгүнкү күндө ошол биз баягы агро токойчулук деген бүгүнкү иш менен алып барып атабыз. Ошол эле саксабылдардын арасына бүгүнкү күндө жанагы шафран, ферула өсүмдүктөрүн отургузуп, ошол жерден дагы бир жогорку бир баягы продуктуулуу жерге айлантуу бүгүнкү күндө ошо биздин астыбызда турат. Бул боюнча иштеп атабыз. Өзүңүздөр билесиздер, ошол Баткенге өзгөчө статус берилген. Ошол статустун алкагында дагы биз ошол жерлерге, Баткенге дагы ошол отургузуу иштерин күчөткөн режимде баштайбыз да. Бүгүнкү күндө бизден баягы улуттук жаратылыш парктары, анан коруктар бүгүнкү күндө биздин карамакта эмес, экология министрлигинин карамагына өткөн. Бүгүнкү күндө биз ошол мурунку айлана чөйрөнү коргоо агенттиги экиге бөлүнүп, Токой чарбасы айыл чарба министрлигинин алдына өткөнбүз. Ал эми коруктар, заповедниктер ошол экология министрлигинин карамагында. Бирок бул убагында биз жумуштарды жасаганбыз. Ошол корукту жаратылыш паркына айлантуу боюнча иш-чаралар жүргөн. Азыр кайсы деңгээлде экенин точно маалымат бере албайм да. Жаратылыш паркына айлана эле жок. Бүгүнкү күндө корок бойдон турат. Климаттын өзгөрүшү менен бүгүнкү күндө эң негизги маселе баардык дүйнө жүзү таанып атат. Ошол климаттын өзгөрүшүнө баягы алдын ала чара көрүүлөрдүн эң биринчи эле жолу бул токой өстүрүү болуп, бүт дүйнө жүзү ушуну таанып атат. Ошого жараша Кыргызстан дагы ушул платформаны дүйнөлүк деңгээлде алып чыкканда, ушу Кыргызстан инициатор болуп чыккан, эң биринчилерден болуп, ошол жерде бизде ошол тоо токойлорун сактоо боюнча дагы, мынакей тоо экосистемаларын сактоо боюнча дагы, мөңгүлөрдү сактоо боюнча дагы иш-чаралар бар. Ошол жерде эң биринчи, бирден биринчи иш-чара бул ошол биздеги токойлорду көбөйтүү иш-чаралар каралганда, ошого ошол бүгүнкү күндө 22-жыл, 26-жыл өкмөттүн өнүгүү стратегиясы кабыл алынган. Ошол жерде дагы
токой өстүрүү боюнча өзгөчө баягы маани берилип атат. Бул боюнча биз жылдан жылга ошол токой өстүрүү массивин көбөйтүү каралган. Ага биз эң биринчи эмне кылышыбыз керек? Биринчи биз ошол көчөттөрдү даярдашыбыз керек. Көчөттөрдү даярдоо үчүн питомниктерди көбөйтүшүбүз керек. Питомниктердин бүгүнкү күндө биз ошол 13-15 миллионго чейин чыгарабыз деп атабыз. Жылына баягы посадка кылчу баягы дарактардын көчөттөрдү. Ошол менен биз ошол 5 жылда биз ошол бир 60-70 миллионго чейинки көчөттөрдү чыгарсак, ошол менен ошол иш-чараларды жүргүзөбүз деген эң алдыңкы чоң планыбыз ошол да. Платформа тууралуу айтсаңыз, бул жашыл Кыргызстандын жашыл тоолору деген улуттук акция. Бул улуттук платформа бүгүнкү күндө даярдалып атат. Азыркы күндө ошол Кыргыз Республикасынын президентинин аппараты менен биргеликте ушул иш жасалып атат. Анан алдын ала айтып коеюн, ушул февралдын аяк чендеринде акция башталат, ушул токой отургузуу боюнча. Аны ошол биздин ошол президенттик администрация өзүлөрү ошол баягы акцияны баштайт. Ошол жерде биз жана платформада электрондук платформа даярдап атабыз. Кыргызстандын токой баскан аянттары боюнча анан кайсыл жерге кандай көчөт отургузабыз деген бул платформа даярдалат. Бул 3 тилде даярдалып чыгат. Анан ошол жерге жанагы дүйнөлүк баягы меценаттарды да тартуу боюнча эгер бирөө каалаган киши болсо ушул жерге мен көчөт отургузам десе, биз ошол жерге баягы ачык айкын жерлерибиздин баарын көрсөтүп беришибиз керек. Ошондой платформа даярдалып атат. Экинчи максаты бизде ошол баягы субботниктер башталат. Жылдагы эле баягы субботниктерден айырмаланып, биз ошол жерлердеги мурун баягы министрликтер баягы ишембиликтерге чыгып, бир отургузуп эле, бир отчет берип кетип калчу элек. Кийин эле ошол көчөттөрүбүз өспөй калып калчу эле. Бүгүнкү күндө биз ошол ар бир айыл аймактары менен администрация, райондук администрация, областтагы президенттин өкүлдөрү менен баягы маалыматтарды топтоп, кайсыл жерге отургуза алабыз. Анан биринчи биздин талап ошол жерде суу чыккан, суу тартып келиш керек маселеси, экинчиси коруу маселеси. Ошолорду ошол жергиликтүү бийликтер баягы аткаргандан кийин биз ошол жерлерге жанагы көчөттөрдү беребиз деп ошондой талапты коюп атабыз. Анткени өзүңүздөр билесиздер, бүгүнкү күндө токой чарбасында дагы эң көбүйтүү маселе бул баягы ошол үй жаныбарларынын көбөйүшү менен ошол токойго болгон басым дагы көбөйүп атат. Ошондуктан акыркы убактарда биздики ушул 4 жылдан бери ушул практика колдонулуп келатат. Коруп, бир 500 гектар жерди коруп, ошол жерди отургузуп, анан бир 5 жылдан кийин ошол корулган немени башка жакка жылдырып, ошондой метод менен бүгүнкү күндө ошондой иш алып баратабыз да. Мамлекеттик токой фондунун жер участкасы бар. Ошол жер участкасында биз барып сиз менен репортаж жасаганбыз. Ошол Аркалан бидин суусунан өйдө көздөй чыгарып атабыз. Бул Дүйнөлүк банктын колдоосунун алкагында жүрүп атат. 5 километр, 5 чакырым жерге суу түтүгү тартылып келет. Ошол жерден биз ошо 5 километр суу тартып келсек, ошол жердеги бир 300-400 гектарга чейин жерди баягы суу менен камсыз кылып ошол жерлерге токой өстүрүүнү пландап атабыз да. Анан азыркы айтылып кеткен жанагы тоо экосистемаларын сактоо жана климаттык туруктуулукту камсыз кылуу боюнча жылды президент жарыялагандан кийин ошонун алкагында дагы ушул Бозболтөктө бир 20 гектарды министрликтер менен ведомстволорго бекитип берип, ошол жерлерге жана мистенин, бадамдын көчөттөрүн отургузууну пландап атабыз азыркы учурда. Себеби бул жерде биринчи очередь өзүңүздөр билесиздер, ысык жери өтө кургак, анан суу менен камсыз кылбасак, ал жерде өтө мындай кургакка чыдамдуу өсүмдүктөрдү, мындай бактарактарды, мисте, бадам, кара жыгач, жиде ушундай түрлөрүн отургузбасак, башка токой породасында түрлөр ал жерге өспөйт. Мурза, в прошлом году мы снимали репортаж, вот именно вы ездили с нами, да, помните? Вот скажите, вот, где вот Бабановский флаг, да, вот над Бишкеком, да? Вы очень хорошие планы у вас были, проекты с речки, поднимали воду на высоту, я не помню, сколько там километров, по-моему, да?
и вы хотите лазеней, вот какой проект, на какую сумму, и сколько там будет насаждений, будут посажено, каких насаждений, да, зеленых, и какую она будет, какую роль будет играть для очищения воздуха для Бишкека? В целях обеспечения поливной водой горы Бозбультек, там у нас находятся участки Государственного лесного фонда Фрунзенского лесхоза. И мы вот в рамках проекта Всемирного банка интегрированного управления лесными экосистемами Кыргызской Республики защитили проектное предложение, и этим проектом было поддержано, и мы сейчас с реки Аламедин поднимаем, проложили, идет сейчас процесс, сейчас уже мы должны уже через месяц эту работу закончить. Компания прокладывает трубу протяженностью 5 километров. Если это будет проложено 5 километров и мы доставим туда поливную воду, то мы освоим где-то порядка 400 гектаров земель. Там будут высаживаться лесные культуры фисташки, миндаля, засухоустойчивой породы. Как вы знаете, эта гора здесь очень летом бывает очень сухо, засушливая территория, поэтому да, и мы должны в первую очередь обеспечить этот участок водой. Но, к сожалению, там 1 километр 200 метров не доходит до кыргызского флага, не Бабановка, кыргызского флага. И мы сейчас ищем еще доноров, чтобы вот этот недостающий отрезок дальше протянуть до этого флагштока. А воду на какую высоту там поднимают? Там перепад большой. Перепад большой, около 5 километров. Где-то перепад в порядке 200-250 метров. На высоту? Да. Калыгул, пожалуйста. Токойго зыян келтирген мыйзамсыз кыйган канча учурлар катталат? Азайып атабы, көбөйүп атабы, кандай жаза чаралар колдонуп? Токой кыюу өзүңүздөр билесиздер, азыр Россия Федерациясынан кирип келген жана алынып келген жыгачтардын баасы өтө жогорулагандыгына байланыштуу. Мурики ковидтен кийин, пандемиядан кийин баа өтө кескин түрдө көтөрүлгөн. 11 миң сомдон тегерегинде болсо, азыр 25 миң сом тегерегинде болуп атат. Бул 1,5 эсе өскөн. Ошондуктан баягы биздин жанагы өзүбүздүн өсүп аткан токойлорго басым жогорулады дегенде эл баягы алып келинген Россиядан келген жыгачтарды сатып алууга мүмкүнчүлүктөрү жок болгондуктан жанагындай мыйзамсыз иштерге барып атат. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, Ысык-Көл токой чарбасында былтыр Жетөгүз токой чарбасында көптөгөн мыйзамсыз фактылар катталды. Жалпысынан азыркы учурда дагы биз азыр Караколдо жана эко полиция менен чогуу иштеп атабыз. Ошо Ак Суу районунда дагы көптөгөн фактылар катталып атат. Эми эл болгондон кийин алат экен, баягы урдайт экен, токойчу жетишпей калып атат, түнкүсүн урдап кетип атышат. Ошондуктан ушу биз азыр 2021 жылдын анализин жасап чыкканда 201 факты, мыйзам бузуу фактысы катталган, 534 кубометр жыгач урдалып мындай чыккан кесилген. Жалпы суммасы келтирилген 3,5 миллион тегерегинде мамлекетке зыян келтирилген. Ушул эле орусча кыскача. Как вам известно, цена на завозимую древесину из Российской Федерации, это строительная древесина, резко поднялась. Это 2 раза, почти 1,5-2 раза. Поэтому нагрузка на наши лесные ресурсы увеличилась тоже вдвое. Как вы знаете, в прошлом году на территории Жетөгүского лесхоза Ысык-Кульской области и на территории Каракольского лесхоза были выявлены факты самовольных порубок. И по итогам 2021 года были выявлены 201 фактов незаконных порубок леса с общим объемом 534 кубометров на общую сумму более на 3,5 миллиона сомов. Мурунку жылдарда бизде 2010 жылдан бери биз динамикасын салыштырып келгенбиз, өзүңүздөр билесиздер. Ошол учурларда Россиядан кирген жыгачтын баасы 7 миң 8 миң сомго чейин түшкөн. Ошондо биздин токойлорго басым өтө эле төмөн түшкөн. Биз ошол 15 жылга чейин салыштырганда ошол ортодо
2000 кубометрге чейин азайган күндөр болгон да. Мурун мисалы үчүн 5000 кубометрге чейин жылына табылса ушундай баягы мыйзамсыз кыюулар. Андан кийин бизде ошол жылына бир ушу 1000 кубометрге жетпеген фактылар катталып атат да. Мына азыр бул жана 534 кубометр ушу биздин жылдын аягында эле ушул жанагы эки токой чарбасынын аймагынан ушул көбөйүп кетти да. Кыргызстанда азыркы күндө экинчи улуттук токой инвентаризациясы жүргүзүлүп атат. Буга чейин 2008-2009 жылдары биринчи улуттук инвентаризация жүргүзүлүп, анын жыйынтыгынын негизинде Кыргыз Республикасында жалпы аянтынын 5-тен 5,61% аймагында токойлор бар экени аныкталган. Анын ичинен эч качан аныкталбаган жана инвентаризация жүргүзүлбөгөн мамлекеттик токой фондунан жана өзгөчө корукта жаратылыш аймактарынан сырткары 277 000 гектардан ашык башкаруусу жок деп койсок болот. Ошондой токойлор бар экени аныкталып, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 470 токтому менен бекитилген эле. Биздеги белгиленген тартиптерге ылайык 10 жылда бир улуттук инвентаризация жүргүзүлүп туруусу шарт. Бүгүнкү күндө экинчи улуттук инвентаризация жүргүзүп жатабыз. Бул экинчи улуттук инвентаризациянын талаа жумуштары 2020 жана 2021 жылдары жүргүзүлдү. Пандемиялык шартка байланыштуу бир аз мөөнөтү узартууга туура келип калды. Анткени эрежелерди сактоо менен иш чара жүргүзүүгө туура келип калды. Бүгүнкү күндө 1248 тракта, ар бир тракта 3төн сынам аянтчалары болот. Иш чаралар жүргүзүлүп, талаа иштери жыйынтыкталды. Бүгүнкү күндө камералдык иштер жүргүзүлүп атат. Тактап айтканда, ошол талаа жумуштарынан алынып келинген маалыматтарды кайрадан иштеп чыгуу боюнча 2018 жылы Кыргыз Республикасында токойлорду эсепке алуу иш чарасы жүргүзүлгөн. Бул талаа шартында эмес, маалыматтар жеринен сурамжылоо менен алынган маалыматтар болчу. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө токой аянты Кыргыз Республикасынын жалпы аянтынан 6,1% түзөрү аныкталып отурат. Ал эми экинчи улуттук инвентаризациянын жыйынтыктары буюрса быйылкы жылдын 3-кварталына жыйынтыктап беребиз деп турабыз. Азыр иш чара жүргүзүлүүдө. Болжолдуу түрдө 6,5%га чейин көтөрүлүшү мүмкүн. Бир эле мисалды айтып кетели. Жалал Абад областында мамлекеттик токой фондунан жана өзгөчө орто жаратылыш аймактарынан сырткары бүгүнкү күндө биринчи улуттук инвентаризациянын жыйынтыгы боюнча 55.450 гектар токой бар деп эсептелинген жүргөн болсо, биз талаа иштеринде токой жайгаштыруу жумуштарын тыкыр жүргүзүүнүн негизинде Жалал Абад областында мамлекеттик токой фондунан жана өзгөчө орто жаратылыш аймактарынан сырткары 103.673,3 гектар токой бар экени аныкталды. Анын ичинен 94.000 гектары бул дарак түрүндө токойлор, ал эми калганы бадал түрүндө токойлор. Ал эми бул өзүңүздөргө маалым болгондой, бул бадал токойлору келечекте дарак түрүндөгү жакшы сапаттуу токойлорго айланат индикатор болуп эсептелинет да. В целях борьбы с лесными вредителями, болезнями, нашими лесными хозяйствами ежегодно проводятся мероприятия по защите и охране лесных участков. И у нас в Джалабаде имеется станция защиты леса. И эта станция специализируется по борьбе с лесными вредителями, болезнями. На ваш вопрос, вот, мы ежегодно на эти мероприятия из государственного бюджета получаем порядка 8-10 миллионов сомов. Это в первую очередь направляется на обработку биологическим методом. Это непарный шелкопряд. В прошлом году, в 2021 году, было обработано порядка 800 гектаров земель, лесных участков. Это фисташковые леса, часть орехового леса. И были собраны около 400 килограммов яйцекладок. Это ручной сбор идет, у нас плановые показатели. Кроме этого, мы выращиваем биологические эти антагонисты, которые
препараты, которые выращиваем в лабораторных условиях. Это колосома, это еще диспарис мы выращиваем, и вот они вот выпускаем, это является методом биологической борьбы против вредителей и болезней леса. Айдана, пожалуйста, Кактус Медиа. А вот по фактам нарушений указано, что взыскаемость составляет только 54%, с чем такой низкий показатель? Взыскаемость ущерба. Взыскаемость ущерба, в основном те факты, которые мы взыскали у себя в лесхозах, то обычно мы выявляем вот эти лесонарушения и составляем все вот эти документы, протокола и акты и направляем в правоохранительные органы. Иногда, что это показатель, в основном ежегодно такую показатель мы показываем, потому что половина рассматривается в правоохранительных органах. И некоторые факты до суда доводятся, и вот эти факты, вот эти дела нам возвращают обратно. Поэтому мы несколько раз тоже обращались в правоохранительные органы, МВД, содействовать, чтобы они посодействовали районным РОВД, чтобы они вот эти факты взыскали и нашли вот этих нарушителей. То есть не удается установить личность нарушителя? Личность нарушителя не устанавливается. И иногда случается, что факты, эти нарушения происходят в вечернее, ночное время, и мы не можем просто установить вот эти личности нарушителей. Ага. СТВ. Кыргызстанын жашыл тоолору интернет платформасы тууралуу маалымат берсеңиз, максаты жана ишке ашуу жөнүндө. Жашыл бул долбоор жанагы президенттин Токой экосистемаларын сактоо жана климаттык туруктуулукту сактоо боюнча биздин президент баягы Бириккен Улуттар уюмунун генералдык ассамблеясында 76-чы ассамблеясында өзүңүздөр билесиздер, видео кайрылуу жасаган. Ошол видео кайрылууда Кыргызстан тоолуу мамлекет катары ошол тоолуу мамлекеттер тарабынан колдоо табылып, бизде ошол ООН Бириккен Улуттар уюму тарабынан ушул жыл тоолор жылы болуп жарыяланды да. Ошонун алкагында дагы биздин республикадагы тоо экосистемаларын сактоо жана климаттык туруктуулукту сактоо камсыздоо боюнча жылы жарыяланды. Ошонун алкагында бизде азыр кабинет министров тарабынан өнүгүү программасы 22-26 боюнча бекиген. Ошонун алкагында биз ушул жанагы жылына өстүрүлгөн көчөттөрдү отургузуу боюнча бизге иш пландар түшүрүлгөн. Ошонун алкагында биз жанагы платформаны иштеп чыгып, биздин Кыргыз Республикасынын аймагында токойлорду канча жерге отургуза алабыз, канча мүмкүнчүлүгүбүз бар, канча жерге баягы жарактуу жерлер бар да, ошол жерлерди биз ошол картага түшүрүп, платформага отургузуп, бул онлайн болот. Бардык баягы каалоочулар кирип чыгып караса, ал жерде бүт бардыгы көрүнүп турат. Кайсы райондо, кайсы токой чарбасында, участкасына, ар бир гектарына чейин кандай породалар отурулат, ошонун бардыгын биз ушул жерге коебуз. Анан азыркы учурда өзүңүздөр билесиздер, 21-жылдан баштап жанагы Париж макулдашуусунун алкагында углероддук бизнес башталды. Ошол углероддук бизнесте бул жерде уже баягы бардык дүйнө жүзүндөгү компаниялар, жеке компаниялар, фонддор дүйнө жүзүнүн мындайча айтканда бардык жеринде токой өстүрүп, ошол өстүрүлгөн токойдун эсебинен жанагы секвестрация болгон көмүр кычкыл газын эсебинен акча табууга шарт түзүлдү да азырчы. Ошондой азыр бизге компаниялар уже келе баштады биздин Кыргыз Республикасына. Сүйүнбек, заключительный вопрос, да, а то у нас сейчас вторая пресс-конференция, извиняюсь, не знаю. Сіздер бар, емчесімен іштеретіңіздер бар, бір жылдар әне көш қолғы бөлен, өзгін ошта ақтадатшы, анам шоқай оғылырға бір тоқой. Иштеп атабыз. Өзгөчө кыргыз министрлер менен бир гана былтыр 21-жылы биз көчөт бере албай калдык. Себеби дегенде өзүңүздөр билесиздер,
бизде баягы республикалык жаратылыштуу коргоо жана токой чарбасын өнүктүрүү боюнча фонд бар болчу. Фонд тарабынан ошо көчөттөрдүн баасы бизге төлөнчү. Анан биз көчөттөрдү жанагындай өзгөчө кырдаалдар министрлигинин талабына жараша биз ошолорду бөлүштүрүп берчүбүз. Быйыл бизге алардын талабы келди. 65 гектарга отургузабыз деп атат. 60 миң көчөт сурап атышат. Ошо 60 миң көчөттү биз азыр ошо акчасы чечилсе аларга бөлүп берүүгө даярбыз. Ошонун сүрөттөрү бар, эмчесинен такай алып ошондой. Бул көп жылдан бери болуп атпайбы? Мындай кичине. Бул 5-6 жылдан бери жашыл долбоор деген ошол долбоордун алкасында ошондой жыйынтык барбы? Сүрөттөр барбы качан? МЧСтен биз эми ал жерлер бизге карабандыктан биз аларды эметкен жокпуз. Көчөттөрдү алабы коюп анан силерден сурап атам, может силерде барбы? Сурап көрөлү, бизде Это андай потом сүрөттөр можно, жок. да, как бы выяснить. Ага.